Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 13-июнга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Погончон кылмышкерлери менен күрөш жүрүп жатат. Садыр Жапаров погончон кылмышкерлери менен тынымсыз күрөш жүрүп жатат. Бул тууралуу Садыр Жапаров бүгүн 13-июнда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Анын айтымында кылмышкерлер аныкталып, схемалары токтотулуп, аларга кылмыш иши козголууда. Бул күрөш аскерлер арасында эле эмес, Ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын, соттордун, УКМКнын бажы органдарынын түзүмүндө да жүрүп жатат. Ким болбосо мыйзамды бузуп, пара талап кылса, анда биздин улуттук коопсуздугубузга, коргонуу жөндөмдүүлүгүбүзгө сок урган болот. Биз аларды кечирбейбиз, алар мамлекеттин каарын жон терилери менен сезиши керек. Аскер кызматкери же чиновник болобу биздин коргонуу жөндөмдүүлүгүбүзгө зыян келтире турган болсо катуу жазаланат. Мындай чыккынчыларга кечирим жок, деди президент Садыр Жапаров. Ошондой эле президент өлкөнүн мүлкүн уурдоого эми жол берилбей турганын белгиледи. 33 жыл ичинде мамлекеттин мүлкү, акчасы ар кандай жолдор менен уурдалгандыктан өлкө өнүкпөй ушундай абалга келген. Биз мындан ары буга жол бербейбиз. Алар кармалат, аларга кылмыш иши козголот. Уурдалгандан 2 эсе эмес, 5-10 эсе көп кайтаруунун мыйзамдуу жолдорун табабыз. Же жаңы мыйзамдарды иштеп чыгабыз. Биз ошого карай жылып жатабыз, деди президент. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Дмитрий Бивал беттешке Кыргызстандын желеги менен чыгат. Жеңил салмактагы WBA'дин чемпиону Дмитрий Бивал Кыргызстандын атынан Артур Бетербиев менен беттешүүгө даяр. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта Дмитрий Бивал IBF, WBS жана WBO версиялары боюнча жеңил салмактагы чемпион Артур Бетербиев менен беттешүүгө даяр экенин бүткүл дүйнөлүк бокс кеңешинин жетекчиси Маурисио Сулейман билдирди. Бивал Орусиянын атынан чыгып жатканда WBS титул үчүн күрөшпөй тургандыгы тууралуу айтылды. Бул көйгөй эмес, эгерде Боб Арум бул күрөштү пропагандалабаса, анда Бетербиев ким менен күрөшөт? Мен мунун эч кандай көйгөйүн көрбөй турам. Менимче бул жөн эле саясат, анын күрөшкө эч кандай тиешеси жок. Дмитрийдин тамыры кыргыз, ал Кыргызстанда туулган, кыргыз паспорту бар, деди Бивалдын менеджери Вадим Корнилов. Буга чейин Топ Ранг компаниясынын жетекчиси Боб Арум Бивалдын орус жарандыгына байланыштуу анын Бетербиевке каршы күрөшүү болбой тургандыгын билдирген. Парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаевдин катышуусу менен Ысык Көл облустук администрациясында жыйын өттү. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку Кеңештеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаевдин катышуусунда Ысык Көл облусунун мамлекеттик администрациясында социалдык объектилердин курулуш иштериндеги маселелер боюнча жыйын өттү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Кече 12-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгар мукты өкүлү Ильяс Имамбетов Ысык Көл облусунун Каракол шаарында, Түп жана Ак Суу райондорунда курулуш иштери башталып, бирок жылдарга созулуп жаткан социалдык объектилердин жагдайлары боюнча тиешелүү тармактын жетекчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жыйын өткөрүштү. Жыйынга министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Мырзабек Жапаркулов, ошондой эле кадастр министрлигинин капиталдык салымдар бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Кудайбердиев жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Жыйында эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев жана облус жетекчиси Ильяс Имамбетов жылдарга созулган курулуштарды иликтөө боюнча жергиликтүү бийлик аркылуу комиссия түзүп, анын себептерин аныктоо менен курулуштарды тездетүүнү тапшырышты деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров куралдуу агрессия көрсөткөндөргө тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып отура албайбыз. Кандай гана агрессор болбосун тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Бул туурасында президент Садыр Жапаров өтүп жаткан Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Эске салсак, жыйында куралдуу күчтөрдүн абалы жана өнүгүү багыттары тууралуу маселелер каралган.
Кандай гана чыр-чатак болбосун аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушундай принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, андайга жөн гана байкоо салып отура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз, деген Жапаров. Президент тилекке каршы азыркы учурда дүйнө жүзүндө кыйын кырдаал түзүлүп, ал региондук эмес, глобалдык деңгээлде да тез өзгөрүп, аскердик саясий аракеттер менен коштолуп жатканын белгилеген. Мунун баары аскердик жана мамлекеттик башкаруу системасын бекемдөө зарылдыгын эскертип, аскердик коркунучтар артып баратканынан кабар берет. Ага ылайык аскердик коопсуздукту жана коргонууну камсыз кылууга мамлекеттик көз карашты кайра карап чыгууну талап кылууда, деген мамлекеттин башчысы. Ал өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты ыраттуу жана так жүргүзүү мамлекетти тышкы коркунучтардан эле сактабастан ички туруктуулукту чыңдай турганын, коомдук коопсуздукту жогорулатаарын белгилеген. Кыргызстан өзүнүн саясатын кошуналар менен ынак мамиледе болуу принцибинде түзүп жаткан меймандос өлкө деп келебиз. Андыктан биз өзүбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздүн деңгээлин жогорулатууну унутпашыбыз керек, деген Жапаров. Кыргызстанда 5 объектиге стратегиялык статус берүү сунушталды. Кыргызстанда стратегиялык объектилердин тизмесин жаңылоо сунушталды. Коопсуздук кеңеши бул тизмеге дагы 5 объектини кошуу өтүнүчүн билдирди. Алар: биринчи, учкун басмаканасы, улуттук паспорт сыяктуу маанилүү документтер басылып чыкчу жай. Экинчи, Разаков аэропорту, улуттук коопсуздукка түз тиешеси бар Баткен эли үчүн маанилүү тиричилик объектиси. Үчүнчү, Гознак ЖЧКсы мамлекеттик маанидеги документтерди даярдайт. Төртүнчүсү, башкы прокуратуранын маалыматтык автоматтык тутумдары жайгашкан имараттарды маалыматтык коопсуздукту камсыздоо зарыл. Бешинчи, Жалал Абад шаарындагы учкучсуз учактар аэродрому тизмени министрлер кабинети бекитип берүүсү керек. Андан соң алардын коопсуздугу мамлекет тарабынан жогорку деңгээлде камсыздалат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Балыкчыдагы балдар билим борборундагы чыгармачылык иш-чара. Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борборунда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана кыздардын сүрөт тартуу таймашы болду. Иш-чарага Балыкчы шаарынын жетекчиси, балдардын ден соолугуна кам көрүп келаткан коомдор, коррекциялык класстарда билим алышкан 25 бала жана кыз ата-энелер катышты. Балыкчы шаарынын мэри Арнабек Уулу Азамат балдардын ден соолугунун дайыма чың болуп, көңүлдөрү куунак жетилишине жергиликтүү бийлик ар дайым жардам берерин айткан. Бала оорусу ата-эненин жүрөгү сыздап, зээни кейип, не бир түркүн кайгылуу ойлорго кабылаарын белгиледи. Бирок кандай болгондо да балдардын жана кыздардын ден соолугун чыңдоо мамлекеттин жана шаар жетекчилигинин тийиштүү тармактардын башкы маселеси, деген ал. Таймашта балдар Какымдын сүрөтүн тартышкан. Жаздагы Какымдын көркөмү Пориум балдардын кыл калеми аркылуу ак баракка образдуу түшүрүлгөн. Түстүү боёктор менен Какымдын сүрөттөлүшү алардын чыгармачылыкка болгон ынтаасы бийик экендигин кабар берип турат. Ошондой эле эргүү менен жан дүйнөлөрдүн жараткандай Какымдын сүрөттөрү катышуучулардын дагы көңүлүн көтөрүп, маанайларын жылмаюу тартуулады. Чынында балдардын шык өнөрлөрү тоо булагындай оргуштап тургандай сезилди. Ошондой эле Балыкчы шаардык мэриясы балдарга таттууларды таратты. Мэр Арнабек Уулу Азамат 10 000 сом белекке берген. Нурлуу балдар борбору бул каражатка балдар үчүн эс алуу иш-чараларын өткөрүүнү жана жаратылышта сейилдеп келүүнү пландаштырышкан, деп айтылат Балыкчы шаардык мэриясынын маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Кыргызстандын футболчулары афганистандыктарды 3-0 менен жеңди. Чечимдин чоо жайы.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын оюнчулары Афганистандын спортчуларын 3-0 эсебинде жеңди деген калыстардын бүтүмү чыкты. Борбор Азиялык футбол ассоциациясынын КАФАнын аткаруу комитети ушундай чечимге келген. Эске салсак, 10-июнда Кыргызстандын футбол командасы Афганистандык каршылаштарын 1-0 эсеби менен жеңген, гол беттештин соңку мүнөттөрүндө киргизилген. Бул чечимден кийин атаандаш команда финалдык кышкырыкты күтпөй машыктыруучунун чакырыгы менен оюн талаасынан таштап чыгып кетишкен. Тренер мындай кадамга калыстарга болгон нараатчылыгынан улам барды дешкен. Мелдештин регламентинин бузулганына, алардын кадамына карабастан турнирдин беделин түшүрбөө максатында Афганистандын командасына оюнга катышууга мүмкүнчүлүк берилген. Афганистандын курама командасы оюн талаасын 7ден кем оюнчу киргизгендиктен матч негизги оюн мөөнөтү бүткөнгө чейин эле калыстар тарабынан токтотулган. Ал эми регламентке ылайык беттеш болгон жок деп эсептелет. Кыргызстан бул оюнда 3-0 эсебиндеги артыкчылык менен жеңүүчү деп жарыяланышы керек деп айтылган Кыргыз футбол союзунун комитетинин чечимине таянган маалыматында. Андан сырткары Афганистандын башкы машыктыруучусу Абдулла Алтумутрайнын бул кылыгын карап чыгып, андан ары санкция салуу үчүн иш КАФА дисциплинардык комитетине өткөрүп берилген. КАФА National Cup 2023 эл аралык чемпионаты биринчи жолку улуттук команданын деңгээлинде 11-июндан 20-июнга чейин өткөрүлөт. Кыргызстандын курама командасы тайпалык баскычта Афганистан, Иран менен ойномок. Ушул эле убакта Ташкентте Өзбекстан, Оман, Тажикстан жана Түркмөнстан курама командаларынын оюндары өтөт. Мелдештин жеңүүчүлөрү 20-июнда Ташкенттеги финалда жолугат. Садыр Жапаров Кыргызстан Борбор Азиядагы аналогы жок куралдарды сатып алды. Кыргызстан Борбор Азияда азырынча аналогы болбогон курал-жарактын жаңы түрлөрүн сатып алды. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Ал улуттук коопсуздук концепциясынын ажырагыс бөлүгү катары Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыгуу болгонун эске салды. Кыргызстандын чек арасында жана Борбор Азиянын алыс каймактарында өлкөгө түз жана кыйыр түрдө таасир эткен процесстер жүрүп жатканына токтолду. Дүйнөдөгү чакырыктар менен коркунучтар маалында өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул пилотсуз учуучу байрактар эмес, башкалар да бар. Өнөктөштөр жана союздаштардан азырынча Борбор Азияда аналогтор болбогон курал-жарактын жаңы түрлөрүн сатып алдык, деди Жапаров. Мамлекет башчысы аскердик кубаттуулук, кубаттуу техникалар, ракеталар менен бекемделип жатканын белгилеген. Ал Орусия менен бул багыттагы жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында учкай айткан. Коргоо министрлиги үчүн жаңы Mi-17V5 тик учактарын алдык. Кошумчада Mi-17 тик учактарын сатып алуунун алдында турабыз. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруунун алкагында аба чабуулунан коргонууга камсыздоого жардам бере турган Pichoro модернизацияланган мобилдүү зениттик ракеталык комплекс сатып алынды. Ушул сыяктуу жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Орусия Федерациясы менен аба чабуулунан коргонуунун бириккен региондук системасын түздүк. Муну эми башталышы гана десек болот, деген Жапаров. Президент Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешерин, 7 облустун ар бир чек аралык аймак болуп саналарын белгиледи. 40 административдик райондун 80% коңшу мамлекеттер менен түз байланышып тураарын эске салган.